болду. Каркыранын сатылышына сиздин кандай тиешеңиз бар? Эми каркыра. Эгерде туугандар бир гана суроо жооп берем. Эгерде Мадумаровдун бир кичинекей бир ийненин учуна илине турган жери болгондо, байрак кылып ак үйдүн үстүнө илип коет эле. Ушунан деле жыйынтык чыгарсаңар болот го. Өткөндө бирөө ушундай суроо берди эле, ошто. Эже, каркыра кайда билесиз десем билем дейт. Баргансызбы? Баргам. Кайерде экен десем, нарында деди. Эки мас. Ушуну бер дейт да, жазып берет колуна, кагазына карап. Каркыра 2001-жылы кеткен. Кеткен эмес, бөлүнгөн чегара. 2001-жылы Мадумаров ким эле? 60 депутаттын бири эле. Кантип берет? Эгер бир депутат Мадумаров ушунча жерди бере турган болсо, бийлик аябай күчтүү болгон экен. Уят маселе ушуну кайра айткан. Жоо болуп калсаңыз миңдеген, Атамбаев айтпады эле шайлоодо. Мен президент болуп калсам, Назарбаевдин тизесин кучактап болсо дагы каркыраны кайтарып алам дедиле. 6 жыл өттү го, тизесин эмес, колун деле кучактай элек го. Себеби эмне? Калп. Жалган. Жоо болуп калсаңыз миңдеген жаштарды кантип кайсы жол менен Кыргызстанга кайтарасыз? Орусиянын жарандыгын алгандарга кайра кыргыз жаранын бересизби? Кайра кыргыз жаранын бериш эмес, кыргыз жарандыгынан чыккан эмессиздер сиздер. Ачык эле сүйлөшөлү. Идрис деген мырза жазыптыр. Чыккан эмессиз кыргыз жарандыгынан сиз. Ар кандай жагдайларга каршы деп ал жакта да кармап турасыз. Ошол маканды калтырып коюш керек. Тек гана мыйзамдаштырып коюш керек. Россиянын жараны каалаган болсо кыргыз жараны бойдон калат деген бир сүйлөмдү киргизип коюш керек. Ал колдон келе турган иш. Кудай кааласа. Насип буйруп эл башчысы болуп калсаңыз, темирдей тартип жана командаңызга эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн инсандар келсе, өлкөбүз оңолот эле. Разаковдун сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген сөзү бар, туура. Россияда окуп жүргөндөр, группалаштарыңыздардын арасында Россияда сиздей бийликте Госдумада иштегендер барбы дейт? Жок. Элдин балдары деген рубрика бар да, Кыргызстан обондору дегенде. Элдин курсташтары эле ушундай кыйын чыккан экен. Россиянын барлык жеринде иштеп атат. Менин деле курсташтарым жок. Себеп менин курсташтарымдын баары илимдин доктору болуп кетишти. Илим тарабынан кетишти алар. Тарых илимдеринин доктору, археологиянын доктору, бүт баары иштеп жүрүшөт. Кабарлашып турабыз, кимдин ким болгонун. Куш келипсиз Москвачыларына дейт, рахмат. Бул Назар Ньюс маалымат агенттигинин Москвадагы өкүлү Илимбек суроом төмөндөгүчө. Бийликке жакпаган саясатчылар бириксеңер болобу дейт. Бул кыргыз үчүн оор маселе экен. Өтө оор маселе экен биригүү деген. Себеп бүт эле баары тарын чаккыл болот. Анан көңүлү назик эле экенбиз да ошондой. Аракет кылып атабыз. Мен 2 жылдан бери ушул Бишкек форуму деп, мына кечеки жакында өткөн төгөрөк столдо бири-бири менен нечен жылдан бери амандашпагандар катар отуруп калды, шүгүр дедим ушуга да. Ушинтип Кудай буйрса башталар. Садыр Жапаров Кумтөр боюнча эл аралык сотко бергени сиздин ой пикириңиз. Азамат, эл аралык сотко берип, ушул күрөшүп аткан жигитке азамат. Бирок ушул берип атат деп турбастан биз дагы колдон келген көмөгүбүздү беришибиз керек. Эл аралык сотко бул жактан туруп бербей, жана сиздер айтып аткандай кыргыз бийлигине жеткенде берсең куп жарашат да. Жөн эле сыңылдаган бойдон кетет. Сарымайдын үстүндө кеткендей кетет да сол. Ошон үчүн айтып атам, бул курал гана деп. Президенттикке коесузбу? Кудай ошол күндөргө жеткирсе көрөбүз. Кыргызстанда кредит, финка деген нерселерди жок кыла аласызбы, эгерде президент болсоңуз буйрса дейт. Мен көбүнчө ошол иман жолундагы мамлекетти кургум келет да, иман жолунда. Мына үстүнө үстөк кошуп жеген акча бүт бар арам. Ал жерде береке болбойт. Биздин банктардын баары сүткорлук менен алек болот.
Сүткорлук кечирилгис оор 4 күнөөнүн бири. Анан сүткорлук менен оокат кылып атса, сойкулук менен оокат кылып атса Кыргызстан кайдагы береке болсун ошол жерде. Биздин саясатыбыз дагы сойкулук саясат. Кыргыз армиясын кантип күчтүү кылса болот дейт. Курал болсо күчтүү болот да, болбосо каяктан күчтүү болот. Бул биринчиси. Экинчиси солдаттарыңдын, аскерлериңдин жок дегенде бою 1.80 болуш керек да. 85 килограммдан жогорураак болуш керек. Азыркыларга курун байлап автомат асып койсоң эңкейип калып атпайбы, сколиоз болуп. Бизде офицер менен гана генералдардын курсагы бар, аскердин курсагы жок бизде. Аны үчүн мамлекетти сүйүш керек, күйүш керек. Мына мен 2 жыл Германияда кызмат кылгам. Командир самоходного орудия деп, САУ деп коет. Самоходная артиллерийская установка деп. 17 километр чегарадан, Бельгия менен ФРГнын. 730 күн өтүп кийип жүрүп, тирүү полковникти көрсөң майрам эле. Полковник бизде дивизиянын командири полковник болчу, Никитин деген. Ошол кездеки биз турган дивизия азыркы кыргыз аскеринен 5 эсе күчтүү. Ошону бир полковник башкарчу. Кыргызстанда канча генерал бар? Депутаттардан да көбөйүп кетти генералдар. Жаш балдар полковник менен көрөсүң көчөдө. Деградация болуп атат баардык тарап. Бакыт Бешимовду Ош университетине ректор кылганда Астракаевич чаң тополоң чыгарган. Докторлук макамы жок экен, кантип ректор болот деп. Азыр мектепте бир күн иштебеген кыздар бар, министр болуп атат го, ким менен эле отуруп. Келечекте Борбор шаар Ош болгонго аракет кыласызбы дейт. Жок. Кеп Борборун кайсы шаар эмес, Борборун кандай шаар? Кант болбойбу мага десе Борбор. Же Токтогул болсун. Же ортодо десеңер Каракөл болсун. Кандай айырмасы бар? Кеп Борбордо эмес, кеп Борбордун кебетесинде деп. Мына бай өлкөлөр алмаштырат Борборду. Эмне үчүн алмаштырат? Бүтүндөй аймак тең өнүксүн деп, экинчиден жаңы инфраструктура пайда болсун деп. Кыргыздар Токтогул көчөсүн оңдой албай атып, анан Борборду көчүрөбүзбү биз? Карабайсыңар ошо. Бул Адахан Мадумаровдун жообу. Эми угасыңарбы? Адам Мадумаровдун жообу. Эми каалайсыңарбы? Саясатчы Мадумаровдун жообу кандай болуш керек эле? Аябай жакшы суроо экен. Келечекте карап көрүш керек. Которуш керек. Туура суроо которуп, туура маселе көтөрүп атасыз. Бул 200 саясатчынын жообу. Кайсынысын каалайсыңар силер? Биринчи жоопту, экинчи жоопту? Мени партиялаштарым айтат. Барган жерде элге ушундай жооп берип атасың дейт. Сурасаң айтат. Больница куруп бересизби дейт. Мен жок дейм. Мектеп куруп бересизби дейм. Жок дейм. Себеп аны депутат курбайт айтат. Өкмөт курат. Бирок ошого көмөкчү болушубуз керек. Чындыкты сүйлөсөң, чынын айтканда балаңа да жакпайсың. Чын сүйлөп, чын жооп берип көргүлө, аялыңарга жага келсеңер көрөйүн. Эч кимге жакпайсың.